Кызарган эгин таласында күпүлдөп иштеп жаткан комбайн. Жайлы районундагы Райымбек үрөн чарбасынын эгин таласына жаңы сорттогу күздүк буудай жана арпа эгилген. Чарба кайрак жердеги өсүмдүктөргө жамгырлатып сугаруу технологиясы менен суу берип турган. Ага катар бул жылы аба ырайы дагы жаагынчыл болуп, түшүм мол. Жергиликтүүлөрдүн айтымында гектарынан 5 тоннага чейин түшүм алынууда. Бизде азыркы моментте 2 John Deere комбайн иштеп атат, СТС 9 достор. Тарткан унааларыбыз 150 КАМАЗдар менен тартып атабыз. Түшүмдүүлүгү жакшы болгон үчүн 4 единица тартканга койдук жумшап. Жамгырларды сугаруу тууралуу бул абдан жаңы технологиялар экен. Быйыл ушу жаз алды менен эрте жаздан эле кайрак жер болгондуктан ушу влаганы накопление кылып улам сугарып аттык. Болбой эле былтыркы засуха болгондун салакаты тийди биртке. Жогорку түшүмдүүлүккө жаанчыл аба ырайы жана Орусиядан алынып келген сапаттуу үрөн шарт түсүүдө. Жайлы районунда алдын ала маалыматтар боюнча буудайдын орточо түшүмдүүлүгү 1 гектарга 25-30 центнерден туура келет. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 5-10 центнерге жогору дейт Кара Суу айыл өкмөтүнүн тургуну. Былтырга караганда быйыл урожай аябай жакшы. Түшүм жакшы эле берип атат. Кудай берип атат да. Былтыргы жаан болбой засуха болуп даже 1 центнер, 1,5 центнерден айланган гектарыначы. Быйыл Кудайга шүгүр былтыркында быйылкыны бириктирип мына буудайлар көрүп атасыз 45 центнерден арпа болсо 25 центнерге чейин берип атат да. Аймакта дан эгиндерин жыйноо жылдагы салыштырмалуу 10-15 күнгө эрте башталган. Жайлы району боюнча жалпы 46 000 гектардан ашык жерге арпа менен буудай себилген. Бул болсо райондогу айдоо аянттарынын 60%дан көбүн түсөт. Bir жума болду. Оруп жыйуу компаниясынын өткөн башталганына бүгүнгө 4200 гектар жер орулуп жыйылды. Азыркы учурда башталышы болуп, 22 центнерден ар бир гектарына айланып атат. Район боюнча 41 комбайн иштеп атат. Анын ичинде 8 комбайны башка жактан келген комбайндар, бул Кемин району Сыкөлдөн келген комбайндар бар. Акырындап комбайндар дагы кошула баштайт. Былтыркы кургакчылык жана сугат суусунун жетишсиздиги негизги айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүнүн бир кыйла азайышына алып келген. Ал эми бул жылы андай учур кайталамайт деген үмүт чоң. Жергиликтүү бийлик сугат суусун туура бөлүштүрүүгө өзгөчө көңүл бөлүүдө. Суу чарба мамлекеттик кызматы, ошол эле биздин областтык суу чарба башкармалыгы күнү-түн иштешип, биздин ООС менен биргеликте, жергиликтүү АУПларыбыз менен биргеликте сууну жеткирип берип атабыз. Кайер азыр бүгүнкү күндө эми беде чыдап турабы, кайерде баягы куура мындай солой баштаса суу жетпей баштаган болсо ошол культураларга берүүнүн үстүндөн иш алып барып атабыз да. Учурда кайрак жерлердеги арпа буудайлар гана чалып чыдат. Жалпы район боюнча кылкандуу дан эгиндердин жыйын өнөктүгүн 1 ай аралыгында жыйынтыктоо мерчемделүүдө. Сталбек Абдыраев, Элдар Анарбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.